2022 жылдын 1 январынан тартып 5952 адам жашаган социалдык стационардык мекемелердеги балдардын, жетим балдардын жана ден соолугу мүмкүнчүлүктөрү чектелүү балдардын жана адамдардын тамак ашына болгон күнүмдүк ченемдер 100%га жогорулатылды. Негизинен биз 2015 жылдан бери ар бир балага 110 сомдон акча каражаты бөлүнүп, жакшы эле жетип эле келген. Ошо былтыртан бери кымбатчылык болгонуна байланыштуу кичине кыйналып калдык. Кыйналганда кандай балдардын ошол тамагынын разнообразиясы, түрдүү тамактарды, бөйрөк витаминизированный деп коебуз. Мисалы, ошондой эле балык, андай түрдө, мисалы, атайын буларга окорочкалардан грилдер жасап берчү элек. Анан андай пирожный, тортторду мындай бир кичине акча каражаты көбүрөөк кете тургандай бир тамактардан кичине мындай тартыштык болуп калды. Энергетика тармагында инвестициялык долбоорлор ишке ашырыла башталды. Анда Камбар-Ата 1 ГЭСин куруу, Камбар-Ата 2 ГЭСинин экинчи гидроагрегатын ишке киргизүү жана Токтогул ГЭСин реабилитациялоо долбоору тууралуу маселе чечиле башталды. Камбар-Ата 1 боюнча биз өзүбүздүн бюджетибиздин эсебинен биринчи транш катары 19 миллион доллар бөлүп берип баштапкы кадам жолун, туннелин жана көпүрөсүн баштаганын атабыз. Андан тышкары эл аралык донорлор менен консорциум түзүп, азыр чоң жана объекти салып баштаганга шарттарды түзүп баштадык да. Камбар-Ата 2 боюнча мына бизде Евразийский банк менен келишим бар. Ошол келишимдин алкагында биз азыр 50 миллион долларлык биринчи траншты баштаган атабыз. И 2022-2024 жылдарга чейин экинчи агрегатты киргизип, бул жалпы бизге 2 миллиард киловатт саат кошумча мощность, кошумча генерация жактан кошумча мүмкүнчүлүк түзөт. Мындан тышкары биз Чаткал дарыябызда, мына Жалал Абад областында жайгашкан Чаткал ГЭС потенциалыбызды толук иштетип башташыбыз керек. Азык-түлүк коопсуздугун, күнүмдүк зарыл товарлар менен камсыз кылуу жана социалдык маанидеги товарларга баалардын өсүшүнө жол бербөө максатында эттин айрым түрлөрүнө, бодомалдын этин ташып келүүдө бажы алымдарынын ички квоталык нөлдүк ставкаларына тийиштүү бажы бирлигинин комиссиясынын айрым ченемдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Евразия экономикалык комиссиясынын чечими кабыл алынды. Курулуш, транспорт, жол жана коммуникациялар тармагында төмөнкү иш-чаралар аткарылды. Бишкек, Москва, Бишкек жана Москва, Бишкек, Москва туруктуу авиа каттамдарынын саны жумасына 3-төн 7 рейске чейин көбөйтүлдү. Балыкчы Бөкөнбаев Каракол автожолун, балыкчы Барыскан участогу 141,640 км реконструкциялоо боюнча чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгын ишке ашыруу боюнча министрлер кабинетинин чечими кабыл алынды. Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасына 100 жүк ташуучу вагон сатып алуу чечими кабыл алынган. Анын ичинен 10 жүк ташуучу вагон өлкөгө алынып келинди. Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасынын республикалык бюджет алдындагы 500 миллион сом өлчөмүндөгү карызын жоюу маселеси чечилди. Акыркы жылдар темир жолдо өнүгүү болуп жатат. Президентибиз Садыр Нуркожоевич да колдоп атат. Ошону менен бирге эле мурда чындыгында темир жолго көңүл бөлүнбөй келген да. Азыркы учурда мына быйылкы жылга деле биз 2022-ге 11 000 километр рейс алмаштырып, и ошону менен бирге эле бир 20 000 тегерегинде шпал алмаштырууга пландаштырып жатабыз да, Кудай буйрса. Андан сырткары 4 тепловоздун ремонтун, капиталдык жана отурумдук ремонтторун өткөрүү үчүн 4-төн даярдап жатабыз. Бул да болсо кичине өнүгүүгө алдыга жылуу да. Бул министрлер кабинети тарабынан 100 күн аралыгында аткарылган иштердин айрымдары гана. Ильяс Турдубай уулу, Баяман Тургуналиев, жаңылыктар үчүн.